Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ne yapacağız dinleyi? Bişkekten kelsem 2 jolu uğru kirip dur buyaka. Nelerdi aldım desem hiç nerseni almaptır deydi. Anan uydam neler var ele desem. Var yine sarıyına okşoğan nerseler deydi. Anan varatan biraz büyüğürak kılıp kötör bersen deydi. Anan oylanıp korsam. Varatan yarım metr kötörgönde dele. Uğruğa ança täsir kılayt birinciden, ikinciden. Uyda hiç nerse boğandan keyin varatan kötörüp ne paydası var? Andan körü paydalırak nerse kılıp bereyinde. Bugün bundan jazdırıp keldim. Urmattуу uyda ordaganga layık hiç nerse yok. Suranıç, aynekтерди sındırbasaң, Allah'ım razı olsun, kerek bolsa uşulardı ala ber dep uydagi nerselerden abrazes çıkıp koyduk. Varinасы бар экен, туздалган бадыран, урулган шакарап. Ушундай. Анан эжеме дагы айтып койдум, эгер алып кетсе, дагы 3-4 төн алып чыгып кое бер. Түгөнүп калса мен өзүм алып берем деп. Анан кече муну жаздырып атканда бирөөлөр көрүп, ууру дагы урматтуу болобу дейт. Ооба да. Не болгондо дагы адамдын баласы. Бу биринчиден, экинчиден көбүнчө жаман адамга жаман дей берсең, ал оңолбойт. Ошол сөздү окугандан кийин урматтуу ууру деген сөздү окугандан кийин ууру дагы бир кишине таасирленсе деген максатта ушуну жазып койдук. Анан эмнеде Аллахым разы болсун, урудан дагы Аллах разы болобу дейт. Ооба да. Анан ар киргенде айнектерди сындырат экен. Анан ошо айнектерди сындырбай кылган жакшылыгыңа Аллах разы болсун деп жазып койдук. Аллах Таала хидаят берсин ууруга. Аллах Таала товфик берсин.